Оозу өтө сасык, тиштерин эмне кылса дагы арталбай албай аткан сасып кеткен ооздорго байланыштуу кээ бир маселелерди айтып коюун туран көрдүм. Ооз сасышы биринчиден тиштен эле болбойт мекендештерим. Бул ички органдарга, эгерде тишиңизди 1000 жолу жалтыратып жууп салсаңыз дагы оозуңуз сасып атса, демек ички органдарда сизде проблема бар. Боор оорулары, ичеги, айтор ушундай жерлерде проблема бар, оозго берип атат да, сасып атат. Анан да экинчи маселеси гигиена маселеси. Тишти ар дайым мисвак менен атайын таза табигый кремдер менен, щеткалар менен жуушубуз керек. Бул бизге эң керектүү маселелерден. Ал эми таза кыла турган десеңиз, эгерде сасып аткан болсо дагы эле бир жөнөкөй рецепти бар. Жарым кашык шекердин кашыгындагы жарым кашык тузду жылуу суга аралаштырып туруп, оозду чайкап турсаңыз, аралаштырып, Кудайым берсе жакшы болот, сасык жыттардан алыс болосуз. Өзү тишти эң жакшы жолу ушу жеген нерсеңден кийин ооз менен кол менен болсо дагы чайкап туруш керек да.